Саламатсыздарбы балдар? Мына, силер менен бирдикте музыка сабагынын акыркы чейрегине келдик. Бул чейректе биз 3-чү чейректе өтүлгөн музыкалык драматургия темасын улантып, оркестр, хор искусствосу, дирижерлор, компьютердик музыка темаларын окуп үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы оркестр, Карамолдо Орозов атында Кыргыз эл аспаптар оркестри жана оркестрдин аспаптары. Биздин максат жашоону, жаратылыш кубулуштарын, адамдын ички дүйнөсүн оркестрде аткарылган музыкалык чыгармалар аркылуу ачуу. Оркестр деген термин менен жана оркестрдин түрлөрү менен таанышуу, Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри жана андагы аспаптар менен таанышуу аркылуу музыкалык билимди өркүндөтүү. Алгачкы дирижер Шейше Орозов жөнүндө маалымат алуу, музыка аркылуу ыймандуулукка, мээримдүүлүккө, чынчылдыкка тарбиялануу. Оркестр бир музыкалык чыгарманы түрдүү аспаптарда чогуу ойноп аткаруучу чыгармачыл топ. Оркестрдин ар кандай түрлөрү бар. Симфониялык оркестр, эл аспаптар оркестри, үйлөмө аспаптар оркестри. Бүгүн биз Карамолдо Орозов атындагы Академиялык Кыргыз эл аспаптар оркестри менен таанышабыз. Азыр биз Орозов атындагы Академиялык эл аспаптар оркестринин аткаруусунда ибарат деген күйүнү угалы.
Ибарат деген күйсүн Кыргыз эл аспаптар академиялык оркестринин аткаруусунда угулду. Кыргыз эл аспаптар оркестри 1936 жылы уюшулган. Ал эми 1961 жылы Кыргыз ССРинин эл артисти Карамолдо Орозовдун ысымы ыйгарылган. Кыргыз музыкасынын өнүгүшүндө академиялык эл аспаптар оркестринин салымы зор. Оркестр элдик ырларды, күүлөрдү, классикалык чыгармаларды жана чет элдик чыгармаларды аткарат. Оркестр Токтогул Сатылган атындагы улуттук филармонияда иш алып барат. Оркестрдин негизин кыл-кыяктын жаңы түрлөрү, комуз, симфониялык оркестрдин аспаптары, флейта, габой, фагот, урма аспаптар түзгөн. Азыр кыл-кыяк прима, кыл-кыяк альт, кыл-кыяк бас, кыл-кыяк контрабас, комуз прима, комуз секунда, комуз альт, комуз бас жана добул бас аспаптары да ойнолот. Кыргыз эл аспаптар оркестринин туңуш дирижеру Шейши Орозов 1912 жылы Ысык-Көл областындагы Түп районунда туулган. Бишкек шаарында музыкалык драмалык студиясында окуп жана иштеген. Кыргыз музыкалык драм театрынын дирижеру, актер, директордун орун басары, филармониянын директору, эл аспаптар оркестринин көркөм жетекчиси жана дирижеру, музыкант, музыка сабагы боюнча мугалим болгон. Шейши Орозов музыка сабат аттуу кыргыз тилинде биринчи жолу музыка боюнча жазылган окуу китептин автору. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аякталды. Калганын кийинки сабакта улантабыз. Үйгө тапшырма. Төмөндөгү апакем деген ырды жаттагыла. Музыкасын интернеттен уккула. Жебе тоурда 107-беттеги суроолорду аткаргыла.